Видеону баарыбыз көргөнбүз да, ошол жерде жигиттерибиз келип 3 же 4 кызматкерге кол көтөргөнүн көрдүк да. Мындай суроо болду. Эмне үчүн бирөөнү сабап аткан мезгилде калган кызматкерлер качып кеттиби? Ушундай ынтымак барбы? Исхак Саматович, эми ар кандай кызматкерлер бар да. И ошондой эле ар кандай адамдар бар. Милициядагы бул жөнөкөй эле адамдар болуп турган. Абдан окуна турган окуя. Мен Биринчиден биздин балдарыбыз ачуулукка берилип туура эмес кадам жасаган бул сөзсүз. Бирок ушуга кантип жетти? Ага чейин бир окуя болгон деп айтып атпайбы? Ошол кызматкерлер тиги малчыны өткөрбөйбүз деп себеп берип жаштарды кызгаткан. Ушундай болдубу? Жок, буга чейин урматтуу депутаттар бир канча окуя болгон. Жок, деги ошол пост эмне кылып атат аякта? Кандай пост? Жана эки вагончу турган ал кызматкерлер эмне кылып атат аякта? Кимди коргоп атат? Бул эки пост Чек ара бар жерде. жок, чек ара эмес. Бул эки посту баягы Эти Бакыр Терексай компаниясынын өтүнүчү менен областтык ички иштер башкармалыгына атайын кат жолдогон экен. Ошо областтык жетекчи анан пост уюштурган да. Жок, эми жеке ишкана болсо, мамлекеттик милиция кызматкерди эмне кылып атат деп атам да. Ал жерде эми жеке акырандык агентстволор бар да, ошону колдонбойбу? Эмне үчүн биздин кызматкерлер турат аякта? Мамлекеттик милиция кызматкери бул элдин кызматкери деп эсептелет да. Жеке ишкер менен элдин ортосунда турбаш керек деген маанайда айтып атам. Алып койгула, жеке охрана агентствону колдоно берсин. Экинчиден, бул окуяга күнөөлүү ушу губернатор менен акимдин түзмө-түз тиешеси бар да. Алар ошол жакта жүрүш керек да, эл менен түшүндүрүү иш жүргүзүш керек да. Туура эмес болсо туура эмес деп айтат. Туура болсо туура деп таап. Жеке менин пикирим ушу кендер боюнча ушу акыркы учурда өтө ызы чуу болуп атат. Балким биз туура көрсөк, Чаткал районунда жергиликтүү референдум өткөрүп керекпи керек эмеспи деген бир өткөрсөк кандай болот экен? Жок десе токтотобуз. Кандай дейсиз? Референдум өткөрүп, ушул кендерди иштетүү боюнча жергиликтүү референдум өткөрсөк болот.